Ошентип бир жагынан айыл жашоо залы да телчиге албай жаныңа батып жатканда ага көңүл буруп, элдин турмушун көтөрүүгө, алардын маданий социалдык шартын жакшыртууга бийлик өкүлдөрүнүн дарманы жетпей жатканда, бир жагынан эл ичинде жабышкан жаман салттар тамырлап жилкинеңди соолутууда. Айталы мындан 10 жылча убакыт мурда бизде үйлөнүү тойлору, армияга узатуудагы вечерлер, кыз берүүдөгү калың мына ушундай салттар жөнүндө тескери салт деп айтып келчү элек. Бүгүн анын бардыгы жолдо калды. Андан өткөн жаңы салттар пайда болду. Эми түзүлгөн жагдайдын чоо жайын иликтеп көрөлүчү. Демек, адамдар эски салттын салакасын, акылсыз чыгымдуулугун эң сонун билет, түшүнөт дейли. Анан эмнеге? Аң сезим, акыл эс, илим, билим өскөн заманда феодализмдин саркындысынан чечкиндүү кутулуп чыга албай жатабыз. Эмнеге мынча тамыры терең? Бүгүнкү көрсөтүүдө дагы ушул суроого жооп издегени аракет кылалы. Назарыңыздарда Айкөл чыгармачылык өндүрүштүк бирикмеси тарабынан уюштурулган айыл кештери көрсөтүүсү. Кудай буйруп, бүгүнкү биздин программадагы сиздердин назарыңыздарга өткөн көрсөтүүнүн уландысы катары, тагыраак айтканда Ысык Ата районуна караштуу Карагайлуу булак айылынын тургундары менен болгон маектен улам өтмөкчү. Эсиңиздерде бар болсо, биз өткөн көрсөтүүдө бул айылдын тургундары менен сиздердин назарыңыздарга уурлук жөнүндө кепти туштадык эле. Андан бери бир жума убакыт өтүп, бизге келген бирин терим болсо да азырынча каттардын мааниси биздин бул көрсөтүү өз максатына жете тургандыгыбызга дагы бир жолу ынандырды. Бүгүн дагы ошол айылдын тургундары менен ысырапкерчилик жөнүндө сөз кылганды өзүбүздүн алдыбызга максат кылып койдук. Ысырапкерчилик албетте бул бүгүнкү күндөгү эң жаман көрүнүштөрдүн бири деп айтышат көпчүлүгү. Балким сиздердин оюңуздар башка болуп жүрбөсүн. Балким бул теманы кантип ачаар мүмкүнчүлүгү сиздердин колуңуздарда болуп жүрбөсүн. Анда эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин көрсөтүүнүн негизги максаты жөнүндө чакан роликтен кийин биз сөздү түздөн түз маекке буралы. Ашыкма дедим той болду. Улуттук каада салттарды, маданиятты, той товарлардын улуттук өзгөчөлүгүн унута калган рух негиздерин жандандыруу жана жайылтуу, айыл таланттарынын жалпы элге тааныштырып аларга баа берүү менен бирге көңүлдүү эс алуу маданиятын чагылдыруу, жаштарды кайрымдуулукка, ыймандуулукка, адеп акылакка, сабырдуулукка, момундукка чакыруу, жаштарга той товарлордо, шаан чөкөт салтанаттарда конок күтүүдө кызмат өтөөнү үйрөтүү. Ал эми көрсөтүүнүн жүрүшүнүн негизги көздөгү болгон азыркы күндөгү абалга кайдыгер карабаган, жүрөгүндө жалыны бар ар бир маселеге кыраандык менен мамиле жасаган, кара кылды как жарган касиети бар бейтанышты тааныштырып, урушканды жараштырып, жарашканды туугандаштырган аксакалдар, айыл ардагерлери, урматтуу ээлер менен рух негизи көйгөй маселеси чогуу чечилмекчи. Бизде кыргыздын дагы бир ушу көйгөйлүү маселеси бар. Ушу колдон келишинче кайерге барсак ушу маселени да камтып жүрөлү деп атабыз. Ушу кыргызды курта турган дагы бир эмелердин бири да, бул ысырапкерчилик, урматтуу аксакалдар. Ар бирибиздин башыбызда бар. Сөөк чыгармай деген жамандык. Мына ушул жамандыктагы кеткен ысырапкерчилик кээде той бергенден да ашып түшүп атат. Кана дейсиздер? Буну баардыгыбыз эле макул деп атабыз, чынбы? Макул деген менен бирок өткөнкү биздин көрсөтүүдө көрүп калдыңыздарбы? Өткөнкү айылда айтат, эми биз кыргызбыз да кантип койбой коебуз деп. Мына мен чет жакасын билип калдым. Эл бирөө кайтыш болсо, мисалы үчүн менин атам кайтыш болсо, же бул кишинин атасы кайтыш болсо, ошол үйдө көп таам сызылчу эмес. Тегерек четинде кошуналар суюк ашындагы, кою ашындагы антимитип меймандарды алып чыгып 3-4 үйдөн тамактандырып турар эле. Анан кийин тиги үйдөгү өлүк ээсине болсо, акырын алып чыгышып, кой деп кайратын айтып, көңүлүн айтып, алдан жасканын баарыбыз тең көрүп атабыз. Арты жакшылык болсун. Кудайдан тилейли, эл журтубуз аман болсун, саналаштар жакшы болсун, тынччылык болсун деп эл журтка кайра батасын беришип, алкап, анан тиги үйдөгүлөргө көңүл айтып тамак аш менен камсыздандырып турчу, жетилигине чейин. Анан жетилигинен кийин колунан келген сыйларын кыла беришчү. Бирок бодомалды тиги адеп биринчи койгондо ошол үйеси болбой эле, баласы болсо, бакы туугандар болсо болбой бодомал сойчу, бирок
сырткы үйлөргө бышырышчу. Аны мен толук эле билем. Сиздер байкасаңыздар керек. Мына бүгүн сөөк чыга турган күн болсо, аза күтүп жана боз үйдүн алдында ыйлап турган балдарга келип, айылдын тургундары кулагына шыбырап атат. Эй, учат тиги кудага эмес, бу кудага тартылып калды. Бияка момунча кой жетпей калды, бияка могу жыртышы начар болуп калды матасы деп. Менимче ушу туура эмес. Эмне берди ажекенин айткан сөзү, ал жерде аза күткөндөр чындап чын ыклас менен ыйлап турса, кошуналары келип ошо аза келгендерге ач калды, ошо алыстан келди эле деп алып кирип чайын берип, керек болсо ошо сөөк чыккан үйдөгү ыйлап аза күтүп аткандардын өздөрүн кошуналары туугандары багып туруш керек экен, эгер сойдурбай. 2 жыл мурда адегенделе этти жеп атчыбыз, союп эле. Өлүктү кое элек эле. Же болбосо ошо өлүккө келгендерге сырасы эле тамак берчүбүз. Мына бу молда келгени бу киши айтты, ушундай болсун. Ой, бу тартип сүйсек, Куран окубай эле этти жеп атсаңар, анан кайта тиги бечара намаз коебу дегенден койдук. Өлүктү койгондон кийин анан тамакты берип калдык. Бир. Экинчиси, быйыл бир молдокон болду, бир кичине кемпир өлдү. Бир эле баласы бар экен, начар окуучу бар экен. Өзүбүздүн айыл экен байкап турбуз. 50 сомдон бу 30 сомдон ар ким колунан келген чогулуп туруп бир кунаажын алды эле. Карсысы карыс чыккан бийде мыкты болду аныкы. Эми мындан ары карата эл оюна келер тартип, самана саат бусуп болду. Жанагы чатак чуртакты болсо борушкала айтып сотко барбай эле арызданып. Өлүк жичик болсо жардамды берели, корустан келишинче берели. Жанагынчып тамакты илгерки молдолор айтчу эле биздин кичине кезибизде. Өлүк өлгөн жерге тамак ичилбейт деп. Керегенин төрткөгүнө чыгып келет экен адамдын каны деп. 7 күнгө чейин тамак берчү эле. Алда калып эле баарына тамак берип кеткен. Эми мындан ары тартипке келели. Кээ бир айылдарда чектөө коюптур, Жунус аба. Жана жылкы союп атпайбы? Жылкынын ордуна торпок соёсуң. Эгер кээ бир торпок союп аткан болсо, анын ордуна 2 кой соёсуң, андан ашык сойбойсуң деп. Мен жакында гана мени багып өстүргөн мен чоң энемди койдум. Менин колумда жан берди байкуш. Ошол айылдын аксакалдары келип менин колума тизме берди. Момунча килограмм күрүч аласың, момунча сабыз аласың, момунча кой соёсуң, мындай кыласың. Андан ашыгын кереги жок. Анан мен ушу эрежеге жеткирген кемпир болсо, мен өзүм мүмкүнчүлүгүм бар да, мындан ашыраак кылайын десем, жок. Сен колуңда бар болсо союп коюп кете бересиң, сага тең элемди, эртеси дагы 1-2 кыйналбайбы? Деп, мына буну аксакалдар келип айтты. Ушундай эмелер көп айылдарда пайда боло баштаптыр. Сиздерде чектөө канчага чейин барбы ушундай бир чектөөлөр? Азырынча биз чектөө кое элекпиз ушул аксакалдардын атынан. Бирок биз оюбузга ойлоп атабыз. Мына агер колубузда барыбыз болсо бардай болалы. Жогубуз болсо жоктой кылалы. Деп ошол акылга азырынча келип калдык. Менде бир сунушум бар да. Жана мисалы мүчө бермей, мисалы жана жылкысын соёт эми ал. Ладно, анан жана мүчө бергенде. Ошону мен аябай эле туура эмес көрөм. Мисалы бизде ушу Тоогуркада менин айыл өкмөтүмдө особенно 15 колхоз чылпак чакырат. Ушундай өзүнүн салты бар да. Анан ошол 15 колхозго ар бир аксакалдардын айыл баш аксакалдарына кагаз чыгып атат, ушундай келип намасына жылып кетиңиз деп. Анан ошондо 200 сомдон бергендер бар бир колхозго. Ошо менен 3000дей, 4000дей берилет. Ошону андан ким берет? Сөөк чыгарган ээси, сөөктүн ээси айылга. Берүүнүн максаты эмне дейм ошол? Анткени деген анын максаты мисалы илгертен өзүнүн атасы, ошо каза болгон атасы. Ошондой ол 15 колхозго кыдырып мурун мүчө алып жүргөн. Анан каза болгондо ошо айтат экен, ай балам, мен ушундай элден мурун эл кыдырып баары менен катыш болуп жүрдүм эле. Мен мына ал менин карызым. Анан кийин сен эметкенде баягыдай илгери коммунист убагында да бир ушул мүчөлөр токтотулган. Анан ошондой болуп эми болуп калбасын. Анан баласы жанагындай атасынын эмесин акыркы ал 200 сом бир айылга берилди.
жана 15 колхоз дейт, ошо бир айылга 200 сом. Ошондо 15 айылга 200 сом ал бир айылга кайсы ишке иштетилет эми? Ал эмнеге кетет ал? Жанагы ошол топурак салганы келген аксакалдарга, ошолорго 200 сом берилет мисалы. Анан мен ошону айтып атам да, мен оюм ошол жанагындай 15 колхоз чылпакты чакырганы менен ошол жанагы 200 сом ушундай эмелерди ушу айыл өкмөтүндө деле жапа мындай жакшы жашабаган. Бизде мына мисалы айыл өкмөтүндө 13 багар көгөрү жок кемпирлер бар, жалгыз бой. Вот ошолорго эле бөлүштүрүп берип койсо, мисалы мына мечитке ошол 3000 сому элге айтып туруп эле, мына мен 15 колхоз чакырдым эле. Ошого мурун баягы мүчө берилчү эле. Мен ошол мүчөнү мына ушул 3000 сом болот экен. Ошол 3000 сом мына мечитке же эметпесе мына айыл өкмөтүнүн эмесине жана бизде соцработник деген бар, жана ошо ар бирөөнүн паспорту бар бернести. Же болбосо мына анысына биз аралашпайлы мечитке эле мына берилсин. Ошол жанагы багар көгөрү жок, ушундай жашоо шарты начарларга бөлүп берсин деп койсо абдан эле соопко деп ойлойм мен. Туура. Уруксат берсеңиздер, бир аз ушу коюлган темадан эс алуу менен бирге ушу аксакалдар черин жазсын деп Арашан деген топту чакырдык эле. Мына ушу Шекербек байке жетектеген. Татнакай кыздары үндөрү бар экен. Ушу кана бери көңүл буралы ушуларга. Туылған жерде көздүн карегиндей сактайлы. Мату айыл өкмөтү, мен бир айылды уктум. Сиздер айтып атпайсыз, бул канга сиңгендерде буга көп убакыт керек депчи. Мен буга кошула албайт элем да, себеби менин колумда жанагы аргумент турат. Азыр айтып берейин ушул аргументти. Айылдын атын айтпай эле коеюн. Ал айылдагы ысырапкерчилик эми кетирип коесуздар. Орустарда да андай жок да. Айыл өкмөтү катуу экен, Башбек. Ал келип айтат экен, жанагындай колуна тизмени берет экен. Айылда мына 542 батага келе турган адам бар деп. 5 жашардан 80ге чейин эмес. Батага келе турган мына 500ге жакын адам бар. Ошого мына момунча кой кетет. Момунча килограмм май кетет, момунча ун кетет борсокко, момунча мындан ашык 1 да грамм кылбайсың. Эгер ошондон ашырсаң, ал демек сенде акча көп, каяктан алып атасың, декларациясын бересиң. Ал акчаны каяктан таап атасың сен? Деп айыл өкмөтү аябай мындай бир документтерди менен иштегенди билген бала экен да, жаш бала экен. Катуу чек коюптур. Биринчи элдер көтөрүлүшкө чыкты дейт, тиги айыл өкмөттү үйүн өрттөйбүз деп. Бул нерен Кыргызда мен кантип атам өтсө мен сой албайм деп. Мен башка жактан карыз алсам да соям деп. Айыл өкмөтү көгөрүп тур дейт. Ал карызды сен төлөйм деп эмнеликке барбайсың? Балаң мынтип атса, аялың мынтип атса.
1 айдан кийин ошол айыл өкмөттө ошо жана жылкы союп жүргөн айылда 2ден кой чектелиптир. Мен ошо айылдын атын унутуп атам, мен айтып берем бир убакыт келсе. Анан эми кечирип коесуздар, жанагы айыл өкмөтүнүн кылган иши элдин баарына жагып атат дейт. Себеби кээ бирлер бар да келип алып, биздин уруу мынтип атат. Сен биздин уруунун баласысың, тиги уруунун алдында уят кылба десе, мен карыз алып болсо деле соет элем, бирок тиги айыл өкмөтү болбойт атпайбы? Ал мени коркутуп атпайбы, эмне кылайын мен? Мына сой десең соем, бирок тиги айыл өкмөтү болбойт атат деп. Ага шылтап коет экен. Мына бул да бир өзүнчө жол экен да. Айыл өкмөтү эгер катуу турса, менимче силер деле эмне деп кантип бул киши менен талашасыңарчынбы? Эгер бул киши катуу туруп берсе. Бул канга сиңген сиңбегендиги менимче бул жөн эле сөз го деп ойлойм да. Эми кечирип коесуздар, аркы дүйнөгө кеткен адамга Курандан башка эчтекенин кереги жок. Мен ушундай деп ойлойм. Ал малды сойдуңуздар, үйүр менен союңуздар, ал эч пайдасы жок дейм да. Ал көзөткөн кишиге анын пайдасы жок деп ойлойм, менимче. Чындыгында мен бир жана айыл өкмөт менен дагы, ошо айылдар менен дагы мен бир сунуш киргизет элем да. Ушуну ысырапкерчилик тыйыш үчүн жанакындай бир эмеге чечимге келип бүт айыл ушул айыл өкмөтүндөгү айыл өкмөтүндөгү молдолор, аксакалдар чогулуп туруп эле бир чечимге келбейликпи. Анан чечимдин астына ар бири кол коюп чыкса. Кол коюп чыгып, аксакалдарга коюп чыгалык. Баарыбызын эметип чыгалык. Мүмкүн ошондо ысырапкерчилик болсо айыл өкмөт үстүндө турсун, өзү кол коюп, өзү эметип, даже милициясы турсун. Жок, ошо энден айыл аксакалдар колунда болсо, катышы болсо, тиги болсо, кошуналарым сыйлайт элем, тигинтен. Ошо 3 күндөн кийин кылсын. Мисалы ошол баягы эмес. Дагы ага мабзурлабайлык. Сен сой, Куран окут, ал бул деп. Ал эми болбосо ошондо мына 40 жашка чейин. Жосо ошол аксакалдар макул. Ошондо дагы ошондо турат, келген кеткендер ошондо. Бу азыр жаштар жанакы 12-13 жаштагы балдар бир табак болуп калат атпайбы кээ бир жерде. Табак эме күтүп отурушат. Ошондон жейлик азыр Куран окуп, жана коюп келген азыр эт жейбиз деп отурушат. Ошону айтып эле койболук аксакалдар. Эми ошо жаштар табак жеп эле коелук, ыраазыбыз. Жай башынан кайта бериңиздер. Ошондон кайта бериңиздер. Куран ошондон окулат. Көрүштөнүшүнөн Куран окутат, болду үйүңөргө кызматы рахмат. Барса аксакалдар кичине эме кылса, ошолор сыйласын, конокторун сыйлап кетире беришти. Калп айтса, калп айтпайт. Мен апаларга кайрылайын. Мына сиздерде жыртыш деп атабыз. Жыртыш барбы силерде? Бизде азырынча жыртыш бар. Анткени жана айтылып атпайбы? Биз көп жылдан бери жыртыш алып жүрсөк, анан кийин балдарга насаат кылып айтып кетебиз да. Эми ошол биздин мойнубуздагы карызды куткар деп. Эми бул жыртыш деле калат. Анткени мына Чын Кожо айткандай, тиги Байыш айткандай, бул жыртыш үйгө баргандан кийин эле төшөккө кетип атат, бала бакыра ойноп кетип атат, бул кепселип калып атат. Бул чындыгында жыртыштын эч кандай арбакка эч кандай тиешеси да жок, зыянынан башка. Ошондуктан ошо жыртышка бериле турган акчаны же мечитке берип Куран окутсак, Куран окутса балдар бизге, мисалы мага Куран окутса мага тиет да. Ошон үчүн ушуну биз кабыл алабыз. Же болбосо селсебетке өткөрүп берсе, жанагы начар семьяларга бөлүп берсе, бу дагы Апа, кетип койт. Мен түшүндүм. Мен суроом мындай да. Жыртышты базардан алып келип жыртып атасыңар да, чынбы? Жыртыштын өз негизи эмнеде экенин билесиздерби? Эмнеге жыртыш чыккан, эмнеден чыккан өзү билесиздерби ушуну? Ал ошол адамдын бул жыртыш эмнеден чыкканын деле Мына анда мен айтып берейин сизге эмнеден чыкканынчы. Жашы 80-90 100гө чыгып көз жумган байбичелер, абышкалар болсо ошолордун кийимдерин таберик кылып кийип жүрөйүн деп туугандар талашат экен. Таберик кылып ошондой жашайын деп кийейин депчи, ниет кылып талашат экен. Талашып атып ал да жыртылып кетет экен туугандардын ичинде. Ким бирөө жеңин алып калат, ким бирөө жакасын алып калат. Аны тумар кылып, тумар короп мойнуна тагат экен, кээ топусуна кошуп тигет экен. Жыртыш мына ушунда экен. Аны сиз базардан алып келип, велюр баркыт бергениңиз аны менен эч кандай тиешеси жок экен. Анын акчасын мечитке берип же селсебетке бергендин кандай пайдасы бар? Мен мында түшүнбөйм. Биринчи ошо салтты кылар алдында менимче биринчи изилдеп көрбөйсүздөр. Бул не деген салт? Бойнуп отурган чалдар да туура сүйлөбөйт эч убакта. Билдиңби? Кое тур. Мыкты сен сөз туккун. Мисалы,
сельсоветке катталып, мен эним өлүп атса барып тиг байышка барат экенмин да, 20 кere күлү чалат экенмин. Экиде совет экенмин депчи. Адам коштошуп барат өзү менен тарыкта калган бул иш. Кет илегенде манастан бераткан иш билесиңби? Эмеси тартип боюнча элдин мына отурган менен орун баатың элдин эмеси жантыра айтып атасыңар. Тигинтип коюш керек, минтип коюш керек деп. Ал ким акыбалына карай кимби? Киймеле чачатып күйнөн чаткан эч ким жок дегенде. Кайнаган касан кайнай берет. А биз жөнөткөн эл жөнөтө беребиз. Кыргыздын салтын жоюш кыйын. А бирок постепенно кылышка болот. Жетпеген оокатка жеткенде ора кылыш керек. Бирок мени кечирип кой. Бирок түйүүгө айыл өкмөтүнө бизди салган арган жок. Мен сизге энеңизди кандай коесуз, атаңызды кандай коесуз, ага мен көрсөтмө берүүгө акым жок. Мен моралдык да акым жок. Мына бу жерде сиздердин имамыңыздар сунуш кылып атат. Балким баардыгыбыз ошонун ичинде Мукаш деген агай да бар. Баардыгыбыз чогулуп, балким келишим кылабыз деп атат. Бул сунуш кылып атат. Эй, Мукаш мындай кыл деп айткан жок. Мен туура эмес айтып атам. Анда сиз туура эмес түшүнүп алыптырсыз. Келишим кылалы. Балким себеби өзүң ойлосоң, себеби бул сүйлөгөн сөзүңөр ар кимге кала берет жүрөгүнөчү. А минтип бу энди биз элден окутууга эмес жок. Эгер эме болсо, мүмкүнчүлүк жок болсо болот. Мисалы мен айтайын, мына Үстүн сот ага мисалы мына боюнда Касымалиевдин сот турат. Жетишкен үйлөнүн атасы, баласы жакшы, эки баласы тең турат. Кокус муну кайтыш болбой койдун, бул кайтыш болуп кетсе, 5 бие соет. А сен кел токтотуп ал. Мисалы, ошондой айтып келет. Байкем өлбөй эле койсун. Бирок эмеси мына ушундай биз арабызда кишилер отурат. Аны түү салганга эч кандай акы. Бирок айтып кетишке сиздин акыңыз бар. А бирок биз барып катталып эч кандай өтө албайбыз да. Жок, аны кечирип коесуз. Мен катта деген жокмун сизди. Мен айтып атпайм, мен сиздин жеке турмушуңузга киришүүгө эч акым жок. Мен коомдук пикирди пайда кылуу менин милдетим. Мына сиздердин пикириңиздерди пайда кылып атам. Талаш тартышты жаратыпчы. Бу жерде сунуш болуп атат. Сиздер ортого салып балким 15 бие соебуз деп чечим кыласыздар, балким. Акимдин өсерки. Мына мен ошону кебирөө керек болсо, мен түшүнүп агайсыз. Мен керек болсо кебирөө, торпок сойгонго жетпей атат. Анан сиз анын алдына мактанып 5 бие соесуз анан кийин. Жок, айдын өз кудурети да. Жок, аны ошол 5 биени союуну көзөт электе балким баркына жетсеңиз болмок. Айдын өз кудурети, сен муну тыюуга такыр илегенде да болбойт, вообще тыйылбайт, ошону эстеп кой. Мейли, рахмат. Жакшы маек кылыш үчүн, жакшы талаш тартыш кылыш үчүн сиз менен талашып аткан адамды угуп билиш керек да. Бул маданият, чынбы? Буга кошулат да. Анан кыйкырбай эле талашта боло берет да. Жок, мен сүйлөгөн сөзүм ошо. Албетте, эл болгон соң ар түрдүү ой болот. Эл чечим кылып кабыл алабыз дегенде дагы ар бир айылда менимче альтернативалык ой жүгүрткөн, же болбосо азыркы модага айланган сөз менен айтканда оппозициядагы көз караштарда болушу мүмкүн. Булар менен да макулдашууга туура келет. Балким булардын ою да туурадыр. А балким мына ушул ойлорду эске алганда жаңы пикир пайда болор. Ал эми азыр болсо, урматтуу телекөрүүчүлөр, уруксат берсеңиздер, биз көрсөтүүнүн жобосуна алайык, дагы бир салтыбызга көңүлүңүздөрдү буралы. Ушул жерде эми сиздердин улук саатыңыздар менен ушу айылыңыздарда жакында келин алган экен уулуңуздар. Ошол жаштар келип сиздердин аштыгыңыздарды өтүп сиздердин бир батаңыздарды алалык дейли. Бул келин алган чоң ырышкы, келин менен ушу үйгө ырышкы кирет дейт. Ошо келин сиздердин аштыгыңыздардан өтүп, ушул жүгүнүп батаңыздарды алсын. Ошо жакшы батаңыздарды бериңиздер. Ушулар өмүрлүү болсун, эчтен нерседен кем болбосун, жаман жолго баспасын, артынан душман чыкпасын. Дайыма жолуңар ачык, бетиңер жарык, өмүргөр узун, элдик жакшы жаштардан болуп өскүлө. Алдыңарды мал басып, артыңарды бала басып, ушундай жакшылык менен. Бата менен эл көгөрөт. Эл чогулуп 2 жашка батасын берген соң, атадан келаткан салт боюнча буларга насихат айтылчу. Мына бүгүнкү биздин жоон топко келип бата сураган 2 жашка дагы мына ушул чогулуп отурган элдин ичинен байбичелер акыл насаатын айта баштады эле, биз да буларга кулак төшөдүк. Келин келген жер жаман эмес, келин жаман. Келин жаман эмес, келген жер жаман. Кандай тарбияланса, ошондой тартипке ээ болот.
Бирок келиниме айта турган насыятым, айланайын келин, келген жериң жакшы, турмуш үй бүлөң жакшы, Адыл деген аптан акылдуу, Адыл деген кыздай болгон бала. Мына ушул үйдүн турмушун алып кеткен, өзүңдү бөлөк сезбей, ата-энеңерди, өз ата-энең менен кайненеңди бириктире турган, жолдошуңдун, экөөңөрдүн ортоңордо ынтымакты сактай турган, келечекте мына ушул жерде отурган аксакалдардан бат алып, ушул жерде отурган энелериң менен аталарыңдын жолун жолдой турган, ак жолуң башыңдан түшпөй, акылдуу, эстүү, элге белгилүү, ырыскыга шерик болгон, турмушту алга алып кеткен Өмүрбек экөөң эл балдары болгула. Эми мен келиниме айтарым, айланайын келин, бул кыз үйдөн чыккандан кийин, бул илгери салт бар. Кыз үйдөн чыкканда чийден тышкары дейт. Сен эми ушул Өмүрбектин босогосун аттап келгенден кийин сен ушул үйдүн ырыскысысың. Ушунун келечеги үчүн сен гана, жакшы турмуш үчүн сен күбөсүң, ынтымак үчүн жана келечектеги жакшы турмуш үчүн. Карынын кебин капка сал. Буянын колдогонуго деп ойлоп атырам. 54-жылы келин болуп келдим. Келгендеги турмушум бир комнат үй. Кайнатам буту толокка экен, кайненем картаң экен, күйөөм жаңгыз экен. Ушул менен бир комнат балык жон үйдүн жазкы жамгырда бир жагы түшүп калды. Ал салым экөөбүз жата турган жери табылбай бирөөнүн үйүнө квартирге кирдик. Кирип отурдук, бир комнат анда деле жыргаган там жок. Анан үйдүн айынан жасында, анан жайында 6 айлык кызым болуп калды, кыз төрөгө алганмын. Анан кардонго карагай кыйганга кишилер чыгат экен, киши барыш керек, повар керек деди. Турмуштун айынан 6 айлык кызым менен повар болуп барам деп жөнөдүм. Салым кетти, бир чегелек алып келип, бир комнат үй салып алар экенбиз деп. Ошону менен 22 кишиге тамак жасайм. 22 кишиге тамак жасаганым, азыркы келиндер анын бирин кылбайт. Ошондо ачык отко нан жабам 22 кишиге. Босо салып берем, максым ачытам. Жана Туткабай деген атабыз мергенчи, ошо кишиде барган мындай чыгып эле эртең менен саакалып эле эликти бөктөрүп жетип келет. Кардоондогулар бүт тоюнду эликтин этине. Мен касан эт салам. Ушунун баарына жетишем да. Анан ошол атабыз менин кайнатама макталып келген экен. Бир чегеректен салым сүйлөп келет, ошентип 2 комнат жаман там салып алдык дагы, бир чегеректен сүйлөп. Анан Туткабай деген атабыз айылга кайнатама мактап келген экен. Келинин келини меселе дулдул экен. 22 кишиге тамак кылып, босода салып, максымда жасап, этти да салып баарына жетишти. Дулдул келиниң бар экен деп мактап келип, атым чыккан ошентип. Ал атабыздын аты дагы 2 саат деле барып эле кийип эликти атып жетип келет ары бери эле. Мына ушундай турмуштарды көргөнмүн. Ошентип жүрүп там салып, ошентип жүрүп оокат кылып кылганбыз. Баарына жетишкенбиз. Азыркылар андайдын бирин кылбайт. Белен оокатка таңкалап кудайсыз жатышат. Кудай кутту кылсын ошо жаштарга. Ушул саманын кутту кылса болду. Кесир болбой. Азыркы жаштар демекчи. Мына ушул байбиченин сөзүн угуп отуруп, азыркы жаштар ошо байбичеси мал жаңы турмуш курганда кардонго дарак кыйгандарга 22 кишиге тамак берип, ал жерден жөн гана тамак бербестен белгилүү атак таңкка конуп, элпек келин болуп, кайрылдыга түшкөндө жолдошуна там салууга жардам берерге мүмкүнчүлүгү жетер беле деген ой пайда болду. Бул суроо албетте ар бир ата-эне өзүнө бере турган суроолордун бири болсо керек. А балким биздин жаштар буга мүмкүнчүлүгү жоктур. А балким биздин жаштарга мунун кереги деле жоктур. Анткени биз өзүбүз бүт баары жогу даярдап берип атпайбызбы? Даярдамак түгүл, биз алардын көңүл ачуусу, биз алардын бешиктен баштап башкача көз карашка тарбиялап атпайбызбы? Бул туурабы, туура эмеспи? Аны келечек тарых өзү айтар. Бүгүнкү күндөгү тарбияга дагы сөз бөлгөнү убакыт келди дейм.
Кезирбаев, балдарыңыз барбы? Бар. Алар мектепте окуйт да? Мектепте окуйт. Буюрса бүтөт мектепти. Мына уже мектепти бүткөндөн кийин бүтүрүүчүлөрдүн вечери деп тойго чыгып атпайбы? Ата-энелер 2000 сомдон чогултуп, 1000 сомдон чогултуп, кайра 10 жылдан кийин кайра чогулуп атат. Балдарыңызга ошого уруксат берет белеңиз? Эмал азыр шаардагыдай биздин айыл жеринде шаардагыдай чоң эме кыла албайт. Шаардагыдай чоң чоң болобу, кичине болобу? Биздики ашып кетсе бир косуп болду, ал келип кала мектепти келип көрүп кетет. Мугалимдерин подаркап келет, болду, андан башка сайсой кимдер айтпайт. Жубуну өстөн шартта кетет. Шаардагы мектептер 2 ай мурун эле ресторандар вообще калбай калат экен орун. 5000 сомдон ушундай чогулушат экен. Анын дестине колунда жок балдардын ичинде эме калып кыйналышат. Бизде деле көп андай эме деле жок. Жана 10 жылдык 15 жылдык деген эме анын жана ысырапкерчилигин мен мындай эле түшүнбөйм да. Мисалы 10 жыл бүткөндөн кийин 10 жыл какой-то мен 15 жыл 20 жыл болду бүткөнүмө. Какой-то бир эмеге деңгээлге жеттимби, жеткен жокмунбу? Айылдагы мисалы мен бөлөк жакта жүрөм, айылдагы классташтарым айылдагыларга жолуккум келет. Келебиз бир оргкомитет эме турушу келген бизди мурун окуткан 20 жыл 15 жыл мурун окуткан мугалимдерибизге кайра келип ыраазычылыгыбызды айтып, рахмат. Ушул мектепке мына биз мына бир 15 бала элек ушундан чогулган анча-мынча акчабыз мына могу мектепке саат болобу, же болбосо ушундай крутой болсо компьютер болобу, мына биздин инилерибизге, биздин айылыбыз кошулуп калсын десе бул ысырапкерчиликке жатпайт го деп ойлойм. Анан кийин жанагындай өстөр кичине анан бир чыны чайдан бир кой союп алып жешеп алып өзүнүн семьясын. Эгерде Байышбек сиздердин айтканыңыздар чын болсо, бул ысырапкерчилик эмес. Бул дагы жоопкерчилик деп коелу. Келеткан муунга кайра. Ага жетпей эле булагайдын айтып атканча тоодо жетелешип, жана яшик арак менен 2-3 күн тойлап кеткендер болот атпайбы? Мына ошону айтып атат. Мугалим арттан сүйлөп кетпедиби? Мен азыр мына бир кызым 11 класс бүтүп атты, эң кенже кызым. 4-төн окуттум. 4 кыз турмушка чыкты. Ортосунда бир бала Арабай университетинде окуйт. Мына 6-чы балам кызым мына азыр мына 11 класс бүтүп атат. Мынагы айткан шарты 1000 сомдон 2000 сом деп атпайбы? Эч ким кыйнаган шарт жок дегенде. Бүтүп аткандан кийин анча-мынча баягы кыргыздын ырымы болот экен. Мектеп бүтүп атканда 1000 сомдон берген ырымы бар экен. Бизде 1000 сом жок. 1000 сом эмес, мен өзүм 5 жылдан бери иштей элекмин. 1000 сом сүрөтүндө көрө элекмин. Канча бересиз? Иә. Берем бир 50 сом, 40 сом чай битөөгө беребиз да, чай менен ичип эле кетип атат, биздин балдар бүтүп эле. Эч кандай 1000 сом чогултуп уруш талаш жок. Анан чогулуп калса дегенде айыл аксакалдары эмеси бул мектептерден бир чай ичип кетет экен болду. Анан жанагы бир шаарга теңелип, бизнесмендерге теңелгендей ал жок азыр. 10 бала бүтүп атат бизде. 10 бүтүп атат. 10го мисалы болуучу шартыбызды кылып, мисалы ким эле баласынан аясын, чынбы? Бир убактарда бир жылда 10 классты бүткөнбүз. Анан ушул 10 классты бүткөндөн 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл деп эле дүбүрөп жүрөт элдин баары. 10 жыл, 20 жыл деп эчтеке билбей эле саламыбыз түз эле жолуккан жерден кандай жакшы турасыңбы? Бала караң аманбы? Жакшы турасың деп эле ажырашып кетебиз. Жакшы жүргөнүбүз менен болсо конокко чакырышып эле бири-бирибизди сыйлашып элек эме бала болду. Биз ошол убакта жолугушпаганыбыз турмуш жаманбы? Бирок турмуш жакшы эле болчу, совет убагы. Анан эми жаман жашайбыз турмуш. Азыркылар акылдуураак. Ким билет аны? Азыр турмушубуз жаман деп атат, бартаңга тиги жетпейт, бу жетпейт, анан баланы төлөн деп. Турмуш жетпесе 1000 сом, эң аягы 1000 сомдон чогултуп вечер курабы? Вечер береби? Андай болушкан мүмкүн эмес. Ошол 1000 сом берип аткандын өздөрү айтып атат турмуш жаман деп. Ооба, ошол өзү айтып атат. Мыкты берсене туура айттың. Эгерде вечер анан ара десе, акчам болсо да бербей коет элем деп, туура. Биз өзүбүз баланы өзүбүз баалып эстирип алдык. Берсе та беребиз. Анан мындай дагы ушул жанагы 10 класс бүткөн жанагы күн белгилөө телевизордон окуу жылы аяктаган калгандан баштап баланча жылы бүткөн бүтүрүүчүлөр анан баланча жылы чогулабыз, түгүнчө чогулабыз деп күн сайын реклама берет. Аны көрүп туруп, жанагы бүткөн балдар да эметет экен, биз эмне үчүн бербейбиз я? Биз энден кембизби? Мына элди дүрбөткөн өкмөт өзү жана реклама, телевидение. Балам же кызым тиги 11 класс бүтүрүп атат, ошону мугалимине тиги мен алтын сөйк алып берет элем, алтын цепочка алып берет элем деген сөздөрдү угуп калып атабыз автобустардан отурган. Анан ошолордун баарын туура эмес көрүп атабыз биз жаштар негизи. Мисалы биз деле бүткөнбүз мына 87-жылдары бүттүк эми. Биз анан 97, 2007, анан дагы 3007 жылдары эле бере берет экенбиз да. Бул кандай? Бул туура эмес көрөбүз биз жаштар. Рахмат. Бар. Кээ бир мугалимдер Алипе майрамы деп
bir bötөлкөдөн арак, анан тасмал тусмалды дайындасын деп дайындалып атат. Анан 4 класты бүткөндө аларга алтын сөйкө сепичка подарка, анан 10ду бүткөндө, 9ду бүткөндө деп ошентип атышат. Бирок ошолор жоюлса. Мисалы сиз айтып атасыз, бир бутылка арак депчи, биринчи класстагылар аны ичпейт. Кайра эле ошону ата энелер апарбай койсо болобу ошону? Апарбай койсо болот, анан ичкибиз келип атса кандай кылабыз? Өзүңүздөр күнөөлүүсүңүздөр да. Туура. Ал ошол дегеле туура эмес чын эле. Абдан туура эмес. Аны да бир компания чыгарыш керек да, Туура. Мен эмелеки астыңкы жолдошторума макул эмесмин да, жана 10 жылдык, 20 жылдык дегенде. Маселен, 10 жылдан кийин жолуккан бала өзүнүн деңгээлин көрсөтүш керек. Маселен, 10 жылдан кийин жолуккан бала атасына 1000 сом сурабайт да. Ал какой-то өзүнүн деңгээлин, өзүнүн адам кандай, мен адам болдумбу, чоңойдум көрсөтүп туурабы? Анан кээ бирөө адам болдуңузбу, болбодуңузбу, ошону 10 жылдыкта барып сынап келишиңиз керек. Обязательно. Өзүңдү көрсөтүшүң керек. 10 жылдан кийин адам болдуң, ким болдуң сен? Дагы кемчиликтер чыны менен эле болуп атат. Муну мойнубузга алабыз. Мисалы үчүн мен мойнума 100% аламын. Себеби балдарыбыз окуп бүтүп атат, балдарыбыз ошентип атат. Балдар эмес, биз жанагы каза болгондо да кеп кылып кеттик, канча ысырап корчулукка аталар болуп, энелер болуп ушунчалыкка барып атабыз. Ушул кемчиликтерди мен ойлойм айта берсе, бул түгөнгүс нерсе. Муну мисалы үчүн айта берип деле мына жерде чогуу отуруп алып деле эртең тиябыз, же болбосо бүрсү күнү тиябыз деген законго бара албайт болушубуз керек. Эчкимибиз мисалы үчүн мен ушундай ойлойм. Ошонун ортосунда мен айтар элем, ушуну мына бүгүнкүдөй темп менен сиздер, биздер, мына Молдеке аксакал отурат, ажы. Ушулар болуп, Кыргызстан боюнча баарыбыз биргелешип, ушул иштин баарына кийлигишип, бүгүн болбосо эртең, эртең болбосо бүрсү күнү тыялы деген мааниге мен макул болор элем мисалы үчүн. Бөлөк айла жок, мен мисалы үчүн мен бөлөккө бара албайм. Ушу мен айтарым ушул. Рахмат. Урматтуу аксакалдар, байбичелер, рахмат, уруксат берсеңиздер, мына биякта азыр ушу айылга жана 2 койго бата бердиңиздер эле, койдун эти да даяр болуптур, шорпосун тарта бергенге уруксат бересиздер. А мен Шекербайкеден кайра суранайын, ушу Арашан тоонун мөрчү кыздары, жигиттердин жардамы чер жазуу менен бир тамакка даам татууга убакыт табалы. Кана, анда шорпону тарта бердин, өнөрдү көрөлү. Чер жазалы дегендей. Turgan elekteri yetişimlisin Alar yolu açalışı bir gün tatagan Hey dolunmuş ama direk kömürlüsün Uğurlüsün Alar yolu açalışı bir gün tatagan Hey dolunmuş ama direk Pardalar tutulursun Sonu alıp kaldı doğru olmuşsun Kıyımlıkta otlayanı beleceklerim Belli olmuş ama bir Uğurlüsün Kıyımlıkta otlayanı beleceklerim Belli olmuş ama bir Göz yaptırgan elekteri düşünmüşsün Ağa doğru açalışı bir kıtataran Hey ben olmuş ama Uğurlüsün Hava doğru açalışı bir kıtataran Hey ben olmuş ama Салт. Те байыркы замандан келаткан элдик бейил. Ал жүрүп отуруп мүнөзгө, жашоо образга айланган.
өз ара катташуунун, дидар көрүшүнүн, ал акыбалды билип, ой пикир бөлүшүнүн себепчиси, ыймандык парасаттын сактоочусу болуп келүүдө. Салтты, адамдык, жигердин уйткулуу көрөңгөсүн иренжитме ала барман чүмбөттөрдөн тазалап, ыйык нукралыгын кастарлоо, сактоо, өнүктүрүү ар бирибиздин мойнубуздагы ыйык парзыбыз. Ата журтуң алтын бешик. Мына ушундай. Бүгүнкү убакытта аягына келип жетти. Бүгүнкү көрсөтүүдө өз ишин аяктады. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин көрсөтүү сиздерди кайдыгер калтырбаган болсо, бизге байланышка чыгыңыздар. Араңыздарда айыл жергесин изилдеген инсандар болсо, байланышка чыгыңыздар. Демөөрчүлөр болсо, байланышка чыгыңыздар. Деги эле баардыгыбыз байланышта бололу. Айтчу нерсе, жерибиз тынч болсун, асманыбыз ачык болсун. Ар дайым биз каалаган максаттарга жетели. Ал эми эмки жумада кутмандуу кечиңиздер менен назарыңыздарда айыл кечтери деп кайрадан саламдашалы.